Артқарақ жылып аласыз. Камера даярбы? Қонақтар даяр болып қалды, бұйырса. Даярсыздар, баштай берелі? Баштай берелі, кішіне түзірек отырып қойсаңыз, кешіресіз. Баштайлы ба? Рас. Баштадым. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан ар бир айдын 6-сындағы ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө жолугушуп отурганыбызга абдан кубанычтуубуз. Бүгүн ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө жакында шайлоо башталат буюрса билесиздер. Ошол шайлоонун алдында дебатка мына эки саясий партиянын лидерлерин чакырганбыз. Менин оң жагымда отурган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Чиркешевич. Ал эми сол тарабында отурган Өмүрбекке бүгүнкү дебатка келген Жоомарт кыймылынын лидери Нурлан Мотуев. Биринчиден, урматтуу саясатчылар, элибиздин азыр ыйык Рамазан айы болуп атат. Ошон үчүн биринчи учурашып, Рамазан менен куттуктагандан кийин сөз дулансак, биринчи сөз кезегин Өмүрбек Чиркешев сизге узатып койсок. Ассаламу алейкум, урматтуу бекендештер. Биринчиден, орозоңуздар кабыл болсун. Мынакей өзүңүздөр менен жакында эле биз референдум аркылуу үй бүлөлүк башкаруудан, авторитардык режимден кутулуп, бийликтин узурпациясын түп тамыры менен жобуп, жаңыдан үй бүлөлүк башкаруудан биз парламенттик башкарууга өттүк. Биз буюрса келаткан шайлоодо сиздердин колдооңуздар менен алдыга чыгабыз деп үмүттөнүп жатабыз. Ошондуктан дагы бир айта турган нерсе, мен акаларым айтат элем. Укаларыма айтарым, силер мени жаман көрбөгүлө. Musulmanlar. Ebatiga bardыңыздар ошо орозо майрамыңыздар менен. Болду да ошол куттуктап атам менчи. Кечкеле. Бул айтып кой, бул ким эле бул? Өмүрбек. Көпкө. Эбасаны. Ебадатыга сен азыр бекер чыгып алдың, мени биран айтышканычы. Осторожно. Чет элдик аналитиктердин айтуусу боюнча Кыргызстанда лидер жок деген сөз болуп атат. Ал ошол жанагы муну лидер жок деп атканы карчы. Мен ошого жаман таң калам да. Кандай лидер жок? Кандай лидер жок? Мына мен лидер. Мына мен саясатчы. Менде башка эч ким жок. Биякта деле лидер. Каяқта лидер ал, каяқта лидер ал. Эмнеси менен лидер булчу? Эмнеси менен лидер булчу? Бул лидер эмес да, бул лидер эмес да. Өлбүрөй, беш өлбөй. Чөпө. Бияк. Жо, албай билем, кой турчу. Бул лидер эмес, бул кийинеле жанагы. Жана интернетке кетип калмады, интернет деле жанагы. Тошок сыры деген эротикалык киного тартылган ошол деле популярдуу болуп кетти болчу. Мен ал каяктан бул лидер болот. Урматтуу мекендештер, бу деген мага болгон каралоо. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15 000 рубль. Мен эмне гана кылышпады? Булардын бийлиги, сен акаларың, жанын бөлтүрүктөрү. Кечеги мен кеткенде, ар кимди зордоп, чөнтөгүнө каалаган окатын салып, ар кимди каалагандай зордошкан. Кече мени матрешка сатып жүрүшөт дейт. Бу деген жалган. Силердин куйруктарыңарга, саркындарыңарга барыңарга, өмүрүм өткөнчө
оппозициямын. Ооба. Мына өмүр бою оппозициямын деп айтып кетти. Себеби дегенде негизги референдум конституциянын түзүлүшүнө чоң бирден бир жардамы тийип атат. Тиги сыртка кеткендер өзү кайтып келеби? Алар келишет. Бирөөсү Москвада жүрөт. Бирөөсү Беларусьта. Баарыбыз билебиз. Келбейт экен. Биз аларды зордоп туруп келебиз. Жооп берет эл астында. Сиз кандайсыз? Отырушы бирөө чалып атат. Да. Не ким? Ким? Жумагүл, коча. Мен азыр бошо койтам. Жана суроолор ыңгайсыз дегенде отурам мен азырчы. Бирөө менен айтып атам бошо. Койдур. Не дейт? Саясатчылар дейсиңби? Саясатчылар мындай көзүңдү мындай чоң ачып карап жүргүлөчү. Мынаке. Ушул мынаке конституция дейт. Конституция мен окудум мен түшүнбөй калдым мен эчтеке түшүнүп кирген жок. Кайда мынаке 120 мен азыр ушуга нааразы болуп аткан бул 120 киши. 120 киши мынаке парламент шайлап койдулар. Бир маселени бир киши чечиш үчүн 120 баргар чогуу барып аласыңар. Бир жерде кирип алып тыгылып жүрсүн. Кыш келет. Зима. Ошола жаккала конституцияны жагып көрүп үй жылыйт экенби? Жылыбайт, алчы, кача жылбайт. Эл журт. Мына бул жерде отурган айланайык, калайык кыргыз элим. Мына мага кара кечени алып берсеңиздер мынакей мен баарыңыздарды ушул жерде отургандарга 1 тонна көмүр чүрүп берем менчи. Жылыйсыңар. Конституция менен эч качан жылбайт. Нурлан, илгери бир Александр Бакадовский деген айттыр да. Анасында бир Александр деген солдат болуптур. Ал абдан коркок экен. Ага айттыр. Эгер сен атыңды өзгөрт, болбосо коркоктугуңду кой деген экен да. Мен сага айтар элем. Көмүр менен урматтуу туугандар. Туура, үй жылытса болот. 1 тонна көмүр менен бир комнат адамды жылытат 1 айга кышында. А конституция менен бүтүндөй коомду, өлкөнү, эртеңки келечекти жылытабыз. Билесиңби? Бүгүнкү сайган черпек эртең сырага калып сразу дарак болуп кетпек. Кечирип койсоңор. Азыр түз эфирге. Курун чечти булай. Курун чечкенде качыш керек булай. Sen kızıl güle caynagan Men bulu bakta sayragan Men bir pana sen panar jargın etise caylanam Caylanam Men bir pana sen panar jargın etise caylanam Caylanam Kılçay bulu konuğa Kızıgat kızılı gülüngü Borulup kulak sala jürnüm buldu muqam ününü Ününü da Borulup kulak sala jürnüm buldu muqam ününü Ününü da Gülübet gülün barçakta Gülükte boygu tanıkatma Buralı bakteli sayraganım Bulbuldan tilin çarı çatma Çar çatma Buralı baktı sayraganım Bulbuldan tilin çarı çatma Çar çatma Açılgan gülüge jetembi
же вообще açılıp кетем би Açılan gülüge jet albay men arman dele ötüp getem bi Getem bi da getem bi da getem bi Açılan gülüge jet albay armandan ötüp getem bi Getem bi da getem bi da getem bi Açılan gülüge jet albay armandan ötüp getem bi Getem bi da getem